айтайын дедим эле, азыр элдин ичинде психоз пайда боло баштады. Маалымат деген көп. Анан окумуштуулар көп ойлорду айтып атышат. Анын баарын бир жерге жайып айтып берүүнүн кажети жок деп ойлойм. Окумуштуулар деле ошол жанагы вакцинаны тезирээк жасап, вакцинаны өндүрүшкө өткөрүп коюу жөнүндө эмгектенип атышат. Бул жөнүндө маалыматты сиз деле айтып атасыз. Аны кайталаандын кереги жок. Эми окумуштуулардын баары маалымат каражаттарын көрүп атасыңар. Четтеги Евросоюздагы, Россиядагы, Америка Кошмо Штатындагы, Япониядагы маалыматтардын баарын көрүп билип атышат. Биз интернеттен окуп атабыз. Окумуштуулардын баары тиги элди психозго түшпөгөнгө суранып атышат. Бул оору бар келет да, катуу оору болду, жугуштуу оору болду. Анын козгоочунун толук касиеттерин аныктала элек, ошон үчүн вакцина боло элек. Ошон үчүн анын үстүндө иштеп атат. Мен деле угуп атам, көрүп атам. Мен эми элге айтсак, биз медиктер иштеп атат биздики. Биздин медиктер профессионалдуу иштеп атат. Көбүн мен тааныйм. Көбү менен чогуу иштеген профессионалдар, мыкты адамдар. Ошо медиктерди ден соолук каалайм, иштерине ийгилик каалайм. Мен деле жанагы Кыргызстандын жаранын обыватель, бирок анча-мынча биотехнология иштеринде биологиялык коопсуздук боюнча түшүнүгүм бар үчүн келип, ушу эфирден элге кайрылып сүйлөп коелу деп атам. Анан элден суранабыз. Көп кооптоонун кереги жок. Мен айтайын дегеним, жанагы республикалык штабтын жана медиктердин айткан көрсөтмөлөрүн, сунуштарын так аткарып, анан тартипти сакташыбыз керек. Эми окумуштуулар эмне деп атат десе, менен деле ар кайсы ойлорду айтып атышат. Элди тынчытып атышат. Көбүнчө мен могу Россиянын каналындагы окумуштуулардын бир топторун тааныйт элем. Ошолор да келип отуруп элге түшүндүрүп айтып кетип атат. Мунун бир жагдайы Орусия менен Кыргызстанды салыштырып болбойт. Бардык жагынан сөздү көбөйтпөйүн. Анан Кыргызстанда менин оюмча бул коронавирус менен илдети менен күрөшүү боюнча менин оюмча туура тактика кабыл алынды. Ушул тактиканы эл жалпы эл так колдосо, так аткарса, анда буюрса биз бул илдеттин азайышына алып келет, анан да минималдаштырууна алып келет деген ойдомун. Ошол эле учурда жанагы окумуштуулар айтып атпайбы, бул илдет менен күрөшүү абдан оор, бул вакцинаны иштеп чыгууга дагы аябаган көптөгөн убакыт талап кылынып атат, көптөгөн каражат керек депчи. Анан эмне себептен ошол бул илдетке каршы вакцинаны жаратуу ушунчалык кыйынчылык жаратууда да алып келип атат? Бул анчалык деле кыйынчылыкты жаратпайт. Себеп дегенде, бул вирусту бөлүп алгандан кийин ошол вакцинаны жасап, азыр мына мен кече эле уктум, Россияда азыр 7 түрдүү вакцина жасап атыптыр. Себеп дегенде ар бир оорулардан бөлүнгөн вирустарды алар атайын бул метод бар деп коет, ал секвенирование деп, мындайча айтканда геномго чейин расшифровать этип туруп, ошолордун ар кайсы бөлүнгөн вирустардан булар вакцинаны даярдап атышат да. Бирок ал өзүнүн вакцинаны бүгүн эле даярдап, эртең аны колдонууга болбойт да. Аны биринчи вакцинаны алышып, анын тиги вируленттиги кандай, адамга кылган зыяны кандай, ушунун баардык этаптардан өткүчөктү бул ушундай убакытта талап кылынат. Ал буга вакцинаны даярдаш өтө кыйын деген бул туура эмес. Обычный эле методдор менен эле ыкмалар менен вакцинаны даярдап атышат. Бирок кайсы жаңы вакцинаны болбосун, мейли грипп болобу, мейли башка болобу, ушундай убакытты талап кылына турган нерсе. Ал 4-5 айда мына Россиянын эмеси боюнча вакцинация пайда болот да. Ал мунуга карата вакцинасы даярдаш кыйын экен деген бул туура эмес. Просто өзүнүн методикасы ошондой вакцинаны алыш үчүн. Ал өзү живой жана инактивированный деп коет. Буга карата инактивдүү вакцина болот. Ошого караса ал өзүнүн мезгили менен бул даяр болот. Негизи эле коронавирус илдетин эле эмес, кандай гана оору болбосун, ага биринчи ошо вакцина ойлоп табууда көптөгөн убакыттарды, көптөгөн процедураларды талап кылат да, туура. Биринчиден жанагындай жаныбарларга эксперимент жүргүзүлөт, анан адамдарга делип ошону менен эле. Эми адамдарда мисалы үчүн эгерде
адамдар дагы азыр көп мамлекеттер чыгып атышпайбы, баягы добровольный, мындай өз ыктыяры менен эгерде адамдар боло турган болсо, анан аларга ошону да сынап көрүш керек. Вакцина сайгандан кийин иммунитет качан пайда болот? Анан ошол иммунитетти 2 айга чейин, 3 айга чейин, 1 жылга чейин ошол иммунитет ошол вирустан сактай алабы? Анан ошонун баарын билингенден кийин анан вакцинаны мына ушундай экен, вакцина сайгандан кийин адамдар 6 айга чейин, 1 жылга чейин оорубайт экен деп, ошондой кылып анан вакцинаны жасап чыгарышат да. А так кошумча бар да мындай. Вакцина деген зыянсыз болуш керек, эң негизгиси. Анан иммундуу болуш керек. Ошон үчүн көп убакыт талап кылат. Мындай жөнөкөй элге түшүндүрүп айтканда, мына жанагы эле шакты аралаштырып бото сүзгөндөй эмес бул, кыргызча айтканда. Ошон үчүн туура болот. Анын үстүнө бул вирус жаңыдан изилденип атпайбы? Мунун көп жактарын азыр тактап, Рыспек Зардович айткандай секвенс жасап, геномду түзүп, анан ошонун ичиндеги жөнөкөй тил менен айтканда бир кескин кусок, жана иммунитетти бере турган кусогун табат. Анан ошону алып туруп, анан ошону көбөйтүп, жөнөкөй тил менен айтканда, анан көбөйтүп туруп, андан кийин зыянсыздыгын, коопсуздугун карап туруп, ошон үчүн убакыт кетет. Анан ушул вирусолог катары айтсаңыз, ушул илдетти жеңип, бул вирусту жеңүүнүн кандай бир жолдорун көрүп турасыз? Мен бул жерден дагы 3 нерсени айтып кетейин деп атам. Биринчиден Кытайдагыдай кылып, кечегини мен карап отурсам, телевизордон айтышты, Кореяда аз экен, Кыргызстанда аз экен. Ошондо орус бул Россиянын бул күчтүү окумуштуусу айтты да, эң эле биринчи Корея границасын жапкан дейт, Кытай мамлекети менен. Андан кийин Кыргызстан жапкан дейт. Ошон үчүн Кыргызстанда коронавирус азыраак деп кечегини Россиядан айтышты да. Бул абдан туура чечим болуп атат мамлекеттик деңгээлде. Биз мүмкүн болушунча контактты азайтышыбыз керек да. Экинчи маселе, мына Япония мамлекетинде кичинекей аралда негизи бир 130 миллион адам жашайт. Ал жерде дүйнө жүзүндө азыраак плотность населения 130 миллион деген ошону айтат. Алар эмне үчүн? Алардын бул өзлөрүнүн личный гигиенасы илгертеден бери учурашканда эле билесиз, алар кол кармашып, өбүшпөй, кучакташпай эле мындай кылып учурашышат. Бул алардын культурасы кирип калган да. Биз ушу коронавирустан кийин бир кыргыздардагы ушул тойдо учурашууну бул өзүнчө бул культ кылышыбыз керек да. Ошондой кылып, биз тойго барганда 400 киши болсо 400 менен кучакташабыз дагы. Анан барып ошо бир колубуз менен тамакты жейбиз. Мындай болгон учурда жеке эле коронавирус эмес, башка инфекциялар да тарашы мүмкүн да. Бул мына ушундай кылып туруп, биз ушул коронавирус өткөндөн кийин элибизге бүгүнкү тартипти өмүр бою бир ушундай бир канына чейин сиңирүүгө аракет кылышыбыз керек да. Ошондо биз ойлойбуз, кандай инфекция болсо да адам ошого көнүп калса, кийин келечекте бул дагы биздин мамлекетке берген чоң жардамыбыз болот да. Жакшы, анан айтсаңыз, ушул бул инфекциянын башка инфекциялык оорулардан айырмачылыгы эмнеде бул вирустун? Эми жаңыдан пайда болуп атканда айырмачылыгы, жаңы оору чыгып атканда да, себеби мына азыр көп эле кишилер келип атат, мен туура эле көрүп атам, патриоттор, атуулдар ушул вирусту түшүнгөнү деле, түшүнмөгөнү деле келип эфирге чыгып айтып атышат. Кээ бирөө сүйлөп атат, мына тетиги нымдуу жерде, аралда тигилерде көп тарайт экен деп, элге мисал кылып айтат да, ошентип айтып атат. Мына тияктан кетти, мына Италиядан кетти, сууга жакын тияктан кетти, буяктан кетти деп эле айтышат. Башка вирустардан айырмаланып, кооптуулугу эмнеде дегеним? Кооптуулугу жаңы болгондогу, кооптуулугу жаңы, ал толук изилденбегени, жанагындай бул вируска каршы биологиялык заттын, вакцинанын табылбагандыгы. Анан мындай карап, салыштырып эле көп айтып атпайбы окумуштуулардын баары. Көп ооруларды салыштырып атат, көп вирустуу оорулар салыштырып атат. Анан жанагы летальность деген бар, өлгөн кишилер. Пайызын чыгарып айтып атышат. Муну карап көрсөң, анча деле жок пайызы. Анан Италиядагы жанагы нерсе бул негизинен менин жеке оюм, кайдыгерликтен гана кетирип иштеген. Кайдыгерликтен кетирди, башка эч нерседен кетирген жок. Анын үстүнө дагы айтам, бул саламаттык сактоонун негизи жанагы социалдык мааниге багытталышы. Дүйнөдө мунун баары өзгөрүп кеткен да. Мына кечээ Америкада передача болгондо айтып атат, Трамп доллар таратып атпайбы? А бирок ал жерде медицина бүт акалы менен өткөрүлөт. Акалмайынча медик иштебейт. Көрбөйсүзбү мунун айырмаларын?
социалдык ориентири жок. Анан азыр ойлош керек. Мына Орусияда деле дегенде көрөсүңөр, жер-жердеги майда медициналык учреждениянын баарын жаап салып, кийин кайра ордуна кое албай атышпайбы. Мына көп жагдайлар бар. Бул жаңы чыккан илдет сөзсүз ошондой өзгөчөлүгү болот. Аны толук изилдеп, толук анализ кылып туруп, анан жанагындай ага каршы биологиялык активдүү заттарды тапкан. Жаңы чыккан дейин десек, буга чейин деле ушул коронавирус илдети катталган учурлар болуптур да. Бул эми мындай да азыркы мезгилде, мисалы үчүн, бул ошол коронавируска окшогон илдеттер көп эле. Мисалы үчүн, бул өзү биз ОРВИ деп атпайбызбы, острый вирусный инфекция депчи, ага ошол аденовирусы, ошол респираторно-синцитиальный инфекциясы, сасык тумоо, жоксо грипп инфекциясы, риновирус, булардын баары тең эле ушуга окшогон эле симптомдорду берет да. Ошол больницада 20-30-40 жыл иштеген дагы өтө күчтүү врач дагы ал клиникасы боюнча муну определять эте албайт. Канчалык виртуоз болсо да, буга только лабораторный диагностика болот. Ал эми коронавирус болсо 2003-жылы атипичный пневмонияда биринчи Кытайда башталбады беле. Андан кийин 2010-жылы, андан кийин 2015-жылы теге дагы ближневосточный, андан кийин Южный Кореяда. Булар ошол учурда болгон. Бирок булардан айырмасы, алар адамдан адамга көп берилген эмес да, алар малдан гана жуккан да. Бул вирустун айырмачылыгы ошол адамдардан, малдардан адамга жуккан, атайымызда мындай бар да, зоонтропоноз инфекция деп коет. Малдардан адамдарга жуккан инфекция ушундай деп коет да. Анан булар адамдарга жуккандагы адамдардан тараган эмес да. Мунун кыйынчылыгы ошол малдан адамга жугуп, анан адамдан адамга жугуп тарай баштаган да. Бул бир гана ошол коркунучтуу болгон. Экинчи жагы Асанкадыев туура айтты. Бул эми андай эле кылып, ажиотаж кылып, мындай смертность мисалы үчүн дүйнөдө бүт эле бир жылда, мисалы үчүн грипп оорусунан бул эми официалдуу статистика боюнча 500 миңден 600 миң адамга чейин өлөт экен. Эми бул деген жаңы ошол биздин алдын алышыбыз керек да. Эгерде бул мисалы үчүн Италияда бир 5-7% болуп атат, башкаларда 1%га чейин болуп атат. Эгерде тарап кетсе, кандай болот деген мындай прогнозго карата эле биз ошол элди бир жашылыкка бир мындай үндөшүбүз керек да. Жана тазалык жагын, тартип жагын. Атак бул эми такыр эле жапжаңы вирус деп айтканга болбойт. Анан бул вирустун белгилери, кайсыл вирустук дагы инфекциянын белгилери менен окшош? Башталышы кандай болуп башталат? Мен ошол дагы өзүмдүн сөзүмдө айтып кетпедимби? Ошол адено деген вирус бар. Бул дагы өйдөккү дем алуу органдарын жабыркатат. Риновирус деген бар. Бул дагы жогорку ошол дем алуу органдар. Мындайча айтканда, мурундун көңдөйүнөн баштап өпкөгө чейин. РС инфекция деген бар, респираторно-синцитиальный инфекция, грипп инфекциялар менен булар негизги менен өздөмөсө 90% бири-бирине окшош болот. Бул эми коронавирустун бир эле өзгөчөлүгү, жанагы мындай атпайбы, өпкөнү жабыртканда болуп атпайбы, башкалар деле өпкөнү жабыртат, бирок бул өпкөдө бул вирустун баары мындай деп коет. Бул өзүлөрү кай жерде көбөйсө, ошого жараша буларды пневмотропный вирустар деп коет. Это место локализации этого вируса именно өпкөнүн клеткаларында да. Ошол өпкө булар мисалы үчүн биз өпкөбүз мындай кыргызча сөз менен айтканда жумшак да. Ал эми бул вирус киргенде клеткаларды бузат дагы, жана соединительный ткань дегендер бар. Алар өсүп туруп, адамдын дем алуусу кыйындап калат да. Башкалардан айырмасы ошол адамдын эрте тезирээк дем алышы болуп калат да. Өпкөнүн жабыркашынан гана анча-мынча айырмалат. Ошол учурда дагы сөзсүз түрдө лабораторный диагностика керек да. Өпкөнүн иштеп аткан клеткаларын жейт деп айтыш керек да, элге. Жөнөкөй тил менен жейт. Жегенде ал катып калат, анан өпкө жанагындай иштебей калат. Бунун өзгөчөлүгү азыр. Көрдүңүзбү? Бул вирус эми өзгөрөт да, өзгөрүп. Муну толук кандай өзгөрүп, каяктан келгенин азыр окумуштар так айткан жери жок. Мунун башталышы жана 2015-жылы Кытай менен Американын окумуштуулары биргелешкен илимий изилдөө бар, жана ошо Ухань деген жайдан изилдешкен. Анан эми андан ары кандай кетти, эмне жолдор болуп аттан баарын бирге жарыялап айтуунун кажети деле жок. Ал өзүнчө купуя сырлар да бар мунун ичинде. Анан буларга айтылбайт ал нерсе. Анан бул вирус ошол мурун көңдөйдө канча убакытта сакталат, ооз тамак көңдөйдө канча туруп, канча убакыттан кийин ал өпкөгө өрчүшүп кетет? Аны эми бул коронавирус жанагы жалпы эле респираторлук айткандай вирус ооруларында эле ошол убакта эле сакталат. Ал
Андан тиги Жок, башка вирустук инфекциядан айырмаланып, самолеттер менен салыштырганда эмес, бул самолет катуу учат, бул самолет. Бул дароо өпкөгө түшөт экен деп айтат. Жок, дароо деген маалыматтар чыгып атпайбы? Кантип өпкөгө түшөт. Мурун аркылуу слизистелер менен барып анан жылып өпкөгө түшөт. Дароо кантип өпкөгө түшпөйт. Мындайда бул өзү ошол кыргызча буктурма мезгил деп коет, эми орусча болсо инкубационный период деп коет. Вирус организмге киргенден баштап эгерде бүгүн кирсе, допустим, канча күндөн кийин клиникалык признактары, клиникалык белгилери пайда болот. Эми ар бир адамдын бул өзүнүн физиологический мүмкүнчүлүгүнө, иммунитетине жараша 5 күндөн 30 күнгө чейин барат экен да. Ошол буктурма мезгилде вирус жүрөт экен да, анан 30 күндөн кийин клиниканы бериши мүмкүн да. В основном 5, 7, 10 күнгө чейин эсептелип атат да. Ошол учурда вирус организмге кирип, көбөйүп, анан адамга ошол жанакындай температурасын жогорулатып, өпкөнү тиги жабыркатып, ошол күн ичинде болуп атат да. Примерно 5-10 күндүн ичинде. Анан эми ушу дарылоо процесси кандай нукта өтүшү керек? Дарылоо нукта кечээне биздин медиктер да туура айтышты, баардык эле вирустук инфекцияларда буларга мисалы үчүн биз эгерде бактериалдык инфекция болсо биз жана антибиотиктерди колдонуп атпайбызбы? Ал эми грипп болгондо ошол баардык эле бул ошол орус респираторный вирустук инфекцияга кандай дарыларды колдонсок, ошондон эле мындайча айтканда белгилерге жараша, же орусча айтканда симптоматический лечение болуш керек да. Эң негизгиси биз иммунитетти жогорулатышыбыз керек да. Мен ушул иммунитет жөнүндө кичине кыскача айтайын дегем да. Себеп дегенде мен жана орусча сүйлөгөндө да айттым, бул адамда 2 лимфоциттин түрү бар. В основном неме менен ушу вирус менен күрөшө турган бул В лимфоцити, Т лимфоцити. Т лимфоцити деген бул өзү тимус деген атайын орган бар. Ошо жерден барып туруп дифференцировка болот дагы. Анан ошол клеткалык, бул эми вирустар клеткалык деңгээлдеги инфекция болот атпайбы, клетканын ичиндеги. Именно Т клеткалар ошол вирустарды, Т лимфоциттер клеткадан вирустарды нейтралдаштырат да. Ал эми адамдын жашы жогорулаган сайын ошол тимус кичирип отуруп, 70 андан ары өйдө 80ге чукулдаганда ал тимус кичирейип калат экен да. Мындайча айтканда организм жакшы күрөшө албай калат экен да. Ошон үчүн биринчи кезекте азыр иммунитетти жогорулатышыбыз керек да. Баары тең эле айтышат, иммунитетти эмне кылып жогорулатышыбыз керек. Биринчиден баары тең эле иммуностимулятордорду ичишет, бул туура. Экинчиси биз магнийди организмге күчөтүшүбүз керек. Себеп дегенде биз толкунданып сүйлөгөндө, же болбосо биз азыр баарыбыз тең эле мына коронавирусту башыбызды жерге салып эле аябай мындай ушунчалык бир мындай бар ушундай кыйын акыбалда жүрүп атпайсызбы? Бул учурда бүт организмде магнийдин баары кетет. Магнийди восстановить этиш керек да. Магнийди восстановить үчүн буларга негизи бул өзү бүт кашанын түрлөрү кирет буга. Андан сырткары минералдык суу. Экинчиси чоң нерсе бул цинк. Цинк бул 80% дүйнө жүзүндөгү элдерде цинк жетишпейт экен да. Цинк себеп дегенде жанакы вирустар менен күрөшө турган клеткага энергияны берет. Анда этте, балыкта эттин түрлөрү бар да. Мисалы тооктун ак эт деп коет, берки малдыкын кызыл эт деп коет. Ошол малдын мындайча айтканда эттин түрлөрүн балыктан море продуктлары менен бүт ошону менен жанагы улам иммунитетти жогорулатсак болот да. Анан үчүнчүсү эң чоң нерсе мына баарыбыз эле туура Асанга теориясы. Грипп болгондо айтып атпайсызбы? Витамин Т сыны күчөтүшүбүз керек депчи. Именно азыркы күндө витамин С. Ана витамин С десе эле отуруп алып эле жарты чака тиги карагатты жеп салганда ал бир учурда не өтпөйт да. Ошол эле норма менен мына ошол айрыкча бул ошол именно бул витаминдер ошол тиги антителанын пайда болушун органдарды аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Мына айрыкча мына бүт жашылча жемиш жеш керек. Мына карагатты жеш керек, клубника, жанакы мына Анишенко айтты го, знаменитый тиги орустардын окумуштуусу. Мен тиги 10 тиги горкит айма стручковый перец жейм депчи. Мына ошондой перецтерди өзүнүн мына нормасы менен жеш керек дагы. Организм мына 3 факторду кармасак, иммунитет жакшы болот дагы. Анан хоть мейли 70 80 90 ал иммунитет жакшы болсо баардык ооруга туруштук берет да. Мындайда адам баласы мына эл мындай капат мезгил келгенде баары ойлонуп жанын сактаганга аракет кылып калат да. Жөнөкөй мындай жайдары жүргөн убакта ойлонбойт эч. Туура. Ошон үчүн мен элге ойлонуш керек. Мына жашың улгайган сайын тамактануундагы туура тамактаныш керек. Поливитаминдерден ичиш керек, жаз, күз. Анан жаш балдарга да ошондой, калгандары да ошондой толук тамактануу жөнүндө көңүл бериш керек да, иммунитетти көтөрүш үчүн. Анан мен элге тамаша өндөнтүп айтып коеюн,
Бирөөлөр айтып атпайбы, 5 бармак жеш керек, анан аябай тош керек. Тиги Беларустан президенти 100 граммдан күнүгө арак ичсең эле коронавирус жок болот деп. Эми багы крайностьтар болот го, бирок эң негизгиси адам баласы тамактануусун ойлош керек. Туура тамактаныш керек. Туура тамактаныш керек. Анан дагы кайталап айтам, азыр эми бул ооруну жеңиш үчүн биз эң негизгиси тартип маселеси. Тартип, Япониядагы, Кытайдагыдай маселеси болбосо бул көрүндү. Анан мен ойлоп атам, биз деле мен деле жанагы сиздердей эле элмин, мен деле телевидениени көрөм, ягын көрөм, мен кичине өзгөчөлүгүм, кичине түшүнүгүм бар да, анча мынча ошо биологиялык коопсуздук жөнүндө, ал ошон үчүн анализ кылып, анализдейбиз да отуруп алып. Анан ойлоп атам, азыр Кыргызстанда туура эле тактиканы кабыл алган, ушунун аягына чыгарыш керек, себеби ар бир өлкөдө чоң болот, кичине болот, ар бир өлкөнүн өзүнүн салты бар, үрп-адаты бар, ар кандай нерселер бар, ошого байланыштырып туруп, анан негизинен ушул тактика туура эле болуп атат. Менин оюмда вирустун вакцинасын жасоо ал элдин максаты, элдин иши эмес ал окумуштуулардын иши. Медиктерди ооруп калган ишин дарыласа медиктердин иши. Ал эми жалпы элдин иши тартип сактоо. Жакшы, Асанкадыр Темирбекович, чоң рахмат атайын убактыңыздарды бөлүп бизге келип, ошол суроолорубузга жооп бергениңиздерге. Бизге берилген убакыт аягына чыгып калыптыр. Кеч эместен бул сааттагы чыгарылышынан коронавирус илдети менен күрөшүүнүн жолдорунда окумуштуулар тарабынан аткарылып жаткан иштер тууралуу маекти көрдүңүздөр. Биз менен болуңуздар.